Эми 9 болуп калганда кандай болот? 9 планета бул Марс планетасындагы адамдар. 9га 9, 18, 27 числодогулар кирет. 9 эң зирек, эң күчтүү энергия. Өзүнөн кийинки 1ден 8ге чейинки энергиянын ар биринен 10%тен кошулганда 9 болот. Ошондуктан ал бардыгын жеңе алат, бардыгын давит этип коет, басмырлап коет, басып коет да. Плюс да боло турган болсо 9дар өтө бир нерсеге умтулган, спортивный, спортко жакын, динамикалуу, жоокер адамдар, билек жоондор да, эмоцияга алынган адамдар, тез оюндагысын энергиясы сыртка чыгат. Айтат, эчтекени ичине сактай албайт булар, экилерге окшоп, мисалы. Шарт айтат, сүйлөйт, чуркап барып жасайт да. Анан 7 айлык баланыкындай сознаниясы, ишенчээк болот өтө. Өтө көп алданып калышат 9дар. Алсыз жери ошол. Анан минуска түшкөндө 9дар аябай ачуулуу, паранойя, ишенчээк болуп калат да. 9дарчы минуста ушинтип калат, ишенчээк болуп. Плюста боло турган болсо, ар бир адамдын энергиясы өзүнүн ичинде бар да, баарын тилин таап, баарын жеңет. Сталин да, мисалы үчүн, канча адамдардын тилин таап жеңишке жетишти. Анын аң сезими келдим, көрдүм, жеңдим деген девиз менен жашайт да. Эмнени көрдү, шарт жасап дароо ошону жеңет. Ошентип аң сезими жеңишке гана умтулган 9дуку. Жеңишти гана көрөт, бар жерде жеңиш керек. Ошон үчүн 9-числодогу ата-энелер болсо, мисалы, көбүрөөк бала чакасын, үйлөдөгүлөрдү басмырлап ийишет да. Кана медал, кана бешке окуганың, мен бешке окууга, мен жүгүрчүмүн, мен спорттук мен машыкчумун деп көп басмырлап салат. Мисалы үчүн 2-числодогу бала чакасы болсо, 9дар көп зыян алып келет да. Эки айта албайт да. Андай жүгүрбөйт, андай спортивный эмес. Ал акырын ойлонуш керек. 9 деген шарт жетип, буту колу узун жасап жүргөн эме, экини айттырбай атып эле, экиде көп бронх, ангина оорулар болуп кетет да, ичине салып атып элечи. Бул үй бүлөдө өтө көп зыяндар келип калат да. Ал 9 аял болсо деле, эркекти деле басмырлап эле ушинте берет, өзүн түшүнбөй элечи. Жеңиш керек биз. Тигилерден калбай чоң үй алышыбыз керек, биз тигилерден калбай карьерага жетишибиз керек, тигилерден калбай деп атып эле. Жеңиш, ал бирөөнүн ийгилигин, бирөөнүн жеңишин көтөрө албайт 9чу. Башка бирөө жеңип калса, ал аябай эмоцияга берилип, үйдөгүлөрдөн чыгарат да, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн 9-числодогулар өзүнүн эмоцияны ошентип салат да. Эмоциясы алардын сыноосу да. Эмоциясы көтөрүлгөндө акыл, ачуу душман, акыл дос деген ошол да. Ачуусу тез алынат да. Анан баягынтип бал тилге салып койсо, алданып калышат. 7 айлык баладай болуп, деп ишенчээк болуп, бар жок акчасын берип, финансы жактан кур калышат да. Финансын кармай алышпайт. Жакшы сүйлөп, жакшы 5тер мисалы үчүн аябай сонун сүйлөп жумшак болот да 9до. Бар жогун аткарып жүрөт. Бар бир идея келсе аягына чейин аткарган 9дар болот. Бирок эмоциядан жабыр тартып калат да 9дарчы. Алар дагы бөлөт адамды. Менин мындай неме деп благодарный, неблагодарный деп бөлөт. Менин алар жакшылык кылат да, сурабай. Булардын жакшылыгы мындай жамандык алып келет да көп адамгачы. Жакшылык кылат дагы, ошону билди, билбейди. Ыраазы болду, болбоду деп бөлөт да адамдардычы. Булар ошону токтотуш керек. Бул дүйнөдө эч ким жөн кылбайт. 9дар жакшылык кылгысы келе берет, бирөөлөргө жакшылык берип атам деп ойлой берет, бирок алар анын эгосу эле, анын жан дүйнөсү эмес, анын акылы эле. Акылы мен баарына жакшылык кылып атам, мына деп ойлойт да. Мисалы үчүн кайрымдуулук фонддорун көп 9дар ачат. Азыр пандемия ушундайда чуркап чыгып эле элге жардам берип аткан 9дар болот. Мына акча чогултуп коелу, мына кыйналып атат, акча бергиле, мен акча берип коеюн дегенин баары 9дар болот. Ал анын эгосу эле. Себеби бул дүйнөдө эч кимге жардам бере албайт. Баары бир адамдар ошо боюнча эле калат. Жардам алып жүргөн адам эч качан тойбойт. Дайым жардам ала берет, отуруп алып эле үйрөнүп калган. 9дарга ыйлап коюп, 7 айлык баладай кылып, алардын аң сезимин аңдап алып, алдап алып бар жокту алып үйрөнүп калышкан да. Ошон үчүн 9 акчаны чогултуп берип, чуркап барып жасай берет. Анан кайра кимге жакшылык көп кылса, ошодон нааразылык алганда сынып калат 9дар. Может болон ачуусу чыгат.
Булар тегере жакшылык көрбөдү деп мына мен бир 9 айтып атат. Былтыр пандемияда бирөөсү нан берем деп чыкса, мен ошону жеткирип берип таратып берейин деп айылда өзүнүн бензини менен өзү элдерге таратып жүрсө, сен кыйынсың эми ушул жерге ишке орношуп алдың, канча алып атасың дештир. Анан бирөөгө 2 килограмм гречка түшсө, уялбайсыңар, ушу 2 килограммдан дагы бересиңерби? Өзүңөр көп-көптөн алып алдыңар да деп урушуп турду адамдарчы. Аябай сынып калыптыр, эмоцияга берилипчи, бул адамдарга такыр жакшылык жок депчи. Кудайым ошентип эле иллюзиябызды көрсөтөт. 9дун иллюзиясы мен гана жакшылык кыла алам, мен баарына жакшылык кылам деп ойлойт. Мен куткарам, бир туугандарым баарын деп баарын кредитин төлөшүп, баарын акча бере берет да, бул анын өтө чоң адашуусу. 9дар эгерде көрүп аткан болсо, сиз эч кимге жакшылык кыла албайсыз, өзүңүздөн башка. Сизге андай кудурет берилген эмес. Ал башкаларга жардам берем дегениңиз бул сиздин акылыңыздын адашуусу эле. Эртең ошодон сынып, ошодон өзүңүз өтө чоң ооруларды ашырасыз. Мен көп адамга жакшылык кылдым эле, көп адамга бердим эле, алардан кайтпады деп. Анткени жардам берген адам 9дар берип атып ойлонот, эртең ушундан кайтат мага деп. Мен адамга жакшылык кылдым, эми кайтат дейт. А Кудайым ушундай түзөт, ошол адамдын памяти жок. Жети болот, мисалы үчүн ол алышты билет, кайтарышты билбеген жети болот, мисалы үчүн. Аябай минуска түшүрөт да. Себеби ар бир адамдын предназначениясы бар да. Жети бул дүйнөгө алган эле келген. Анда жок эч жеринде бербейт. Ал ошон үчүн учитель кылып жөнөткөн да. Эч кимге жакшылык кыла албай тургандыгын түшүндүргөнү келген. Алат, памяти жок, унутуп калат. Эчтеке бекер эмес. А 9 бирөөгө берип атканда кайтат деп ойлоп берет да. Берип атып жакшылык кылат. Эртең мага да бул мен башыма иш түшкөндө бул келип жардам берет, мени колдойт дейт. Андай болбойт. Именно ошол жардам берген адамдар унутуп калат, ошодон сынып калат. Эмоциясын башкара албай калат да 9чу. 9га суицайдан асат. Бирөөгө жакшылык кылып эле унутуңуз, күлүчүн ыргытыңыз. Мен тигиндиге жакшылык кылгам убагында, буга мындай кылгам дегенди токтотуңуз. Ошондой жакшылык кыла алсаңыз кылыңыз, болбосо кылбаңыз эч кимге. Сиз эч кимге карыз эмессиз, сизге эч ким карыз эмес, эч кимден күтпөш керексиз. Суицай илими бул жаңы илим. Ар бир үй бүлөгө, ар бир жанга керектүү илим. Бул 0,01% эле сиздер уккан. Ушун менен чектелбеңиздер. Ушундай эле экен деп ачпаңыздар. Суицай илиминин чеберлери Кудай кааласа Кыргызстанда 100дөй болуп калды. Интернетке кирип жазыңыздар, суицай чебери, кыргызча суицай десеңиздер чыгат. Чалып, өзүңүздөр байланышып консультация алсаңыздар, өзүңүздөрдүн энергияңыздар жөнүндө өтө так маалымат аласыз. Бул үстүрттөн гана айтылган билимдер. Муну менен чектелбеңиздер. Анан Кудайым буйрса, эгерде сиздерге кызык болсо, керек болсо, биз суицайдын миссиялар жөнүндө адам 33дөн кийин кантип өзгөрүп калат, кантип жашайт, ошолордун баарын маалымат беребиз. Кызыккандар табышат. Суицай деп жазсаңыз бардык жерде бар. Аябай кызыктуу маалымат экен. Ушу менен саламаттаңыздар.